Күндөр күнгө, күндөр айга, айлар жылга алмашып эле кайрадан сиздер менен көрүшүп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул күндө кайрадан сиздер менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Чынында убакыттын канчалык тез өтүп жатканын сиздер да баамдап жатсаңыздар керек. Кечээ гана дүйшөмбү күн, иш күндүн башталышы, иш жуманын деп сиздер менен амандашып аттык эле. Кайрадан дүйшөмбү күн айланып келди. Бул да болсо жакшы нерсе, албетте. Сиз менен бизди көрүшүп турганыбызга кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы деп коет го, сыңарыдай жолугуп турганыбыз эле, көрүшүп турганыбыз эле. Кандай жакшы, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпыңыздарга салам айталы. Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Баарыңыздардын иш жумаңыздар сонун башталсын дейли. Күнгө дүйшөмбү жана бүгүн көпчүлүккө айта кетүүчү нерсе, күндүн жуманын башталышы менен эле күн катуу ысыйт экен. Бүгүн 37 градуска чейин өтө ысык болот экен. Ошондуктан бул нерсени дагы эске алып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Аны эмесе ишибизди баштайлы. Бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулары үчүн чыныгы стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Чай үстүндө отургандар бар болсо, кошулуңуздар жана келиңиздер. Чай ичели. Биз программабызды улантабыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бул мүнөттөрдөн тарта биздин студиябызда кызыктуу конок келди. Өзгөчө адам, өзгөчө инсан. Тааныштырып өтөйүн, Агылбек кино премиясынын сыйлыгынын ээси, театр жана кино актрисасы Зарема Асыналиева бизде конокто. Кош келиңиз. Рахмат. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңар менен. Сиздердин Аябай мындай жай, сонун келди, анан ошого жараша сонун кийинип олуптурсуз. Ачык, юбкаңыз аябай жакты мага. Рахмат. Юбка менин баарын эле жагып атат, аябай. Аябай сонун түстө, мындай маанайда ачат экен, дарбай. Сонун. Сиздердин маанайыңарды ачса эле болду. Кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Эмне жаңылыктар болуп жатат сизде? Жаңылыктар акырындан болуп атат. Бир чоң жаңылык болчудай болуп атат, жакында буюрса. Болчудай болуп атат, Болчудай азырчы. Боло эле киши. Азыр болчудай болуп атат. Казакстандан режиссерлор чыгышты. Казакстан менен Кыргызстан баягы биргелешиппи же Казакстанда ушундай актриса негизи кыргыз болуш керек экен да. Анан ошол жактан чыгышып, мага көчөгүн эле проба кылып жибергиле деп сценарийин жибериптир. Анан кийин жибердим. Пока ответ келе элек, бирок балким Казакстанга барып сериал экен, тартылып калышы мүмкүн. Сериал, Сериал экен. Демек, бул казак эле сериалы болот, бирок кыргыз актрисасы аткарыш керек. Эме боюнча персонаж жана баягы каарман кыргыз экен. Ошондуктан кыргызча, орусча сүйлөш керек экен. Анан ошон үчүн эме Кыргызстандан алып аткан окшойт да. Мен түшүнүгүм боюнча. Анан кийин ал жакта эми Алматыда болот экен съемка, бирок мага баягы пробаны мындай өзүңөр тартып эле деп сценарийди кичине мындай кыскача жиберишти. Ошону жиберип койдум. Анан бирок ответ пока бере элек. Көрөбүз кандай болот экен. Эң сонун болуп калса сонун болмок, казак сериалында Зарема Асыналиева аткарып атса, биз дагы сыймыктанбакпыз аябай. Сонун болмок, эми Кудайдын жазганын көрөбүз, кандай болот. Балким өтүп калам, балким өтпөй калам. Бирок ошончо дагы мен менен баягы кызыгып, интересоваться эткенине дагы бир чети сүйүнүп койдум. Эң сонун. Келиңиз, анда мен сизге чайдан коюп берейин, Рахмат. Ысык чай үстүндө маек куралы. Анан айтсаңыз, Зарема айым, негизи кыргыз тасмасында дегиле чай чалыңыз. Кыргыз мына ушул тасмасында азыр сиз башка жактардан сунуш түшүп атат, атпайсызбы? Азыркы учурда кайсыл бир кино тартылып атасызбы, же Кыргызстан ичинде, же болбосо сунуш түштүбү, ушул жөнүндө айтсаңыз. Жакын арада эле бир ай мурун эле Жумгалга барып киного түшүп келдим, бирок ал короткометражный фильм, кыскометраждуу. Анткени ал болсо режиссер кыз Стамбулда бүткөн кыз экен, режиссураны. Анан дипломный эмес экен да, иш экен. Андан кийин азыр ошол жактан келип мени баягы аябай сложный роль экен. Анан мени тандап алыптыр. Баягы
режиссер өзү мындай бир сценарийди уже өзү тартам деп алгандан кийин бир актёрду көрүп алат да, анан кийин ал актёрду ошол именно мени көрүптүр. Мен көбүнчөсү эле сложный ролдорго баягы кайсы бир ролго түшүп калсаң ошол бойдон эле кетип кетесиң да. Бир кайгырып, бир ушундай бир ролдорго түшүп атам да, анан ошол бойдон эле баягы кете берет экен да, бир линия алып алсаң ошол бойдон кете берет экен да. Анан ошол бир ролго чакырды, бирок 18 жылдан бери кинодо жүрөм. 18 жашыман бери 18 жыл болуптур уже. Анан кийин бирок ушунчалык сложный роль ойногон эмесмин да, ушунчалык кыйын экен. Аны даже режиссер мага айтпай эле чакырып атпайбы, телефондон чалып. Анан мен айттым да, сценарий жиберип койгула, мен окуйн десем, сценарий сонун эже сон деп атты. Анан шылса мындай ачык-пачык жерлери жокпу десем, жок эже сценарий аябай сонун деп эле. Анан кийин макул деп мен макул болуп, макулдугумду берип анан кийин жумгалга съемкага кетем. Кетип анан аяка барып алып съемкадан уже кечине жеттик да, эртең съемка деген күнү ай мага сценарий бербейсиңби десем, анан ошол жерден айтып атканда ошол жерден катып калдым да, ушунчалык сложный рольбу депчи. Анан кийин кандай экен? Аябай трагичный роль экен да, аябай трагедия экен да. Бул ушунча баягы аял уже жинди болуп калганга чейин барат экен да, кичинечи. Анан ошол ролду аябай бир 2 күн эле тартылдык, кыйналдым аябай. Ол мындай туйгу болуп, переживать этип ушундай болду. Анан бир аз да кандай десем, кичине баягы өзүңдүн жашооңо какой-то ролдун кичинекей жерлери өзүңдүн жашооңо окшошуп кеткендей, мындай же болбосо обязательно боло турган нерсе болот да, бирок өзүмө мындай отрекаться баягы болот го орустарда. Мындай кой дедим, мындай өзүмө албайын, мага менин жашоомдо мындай нерсе болбосун, бул жөн эле роль болсун деп анан ойноп бердим, бирок режиссер аябай довольный болду. Ошо Стамбулда жана сценарийди агайлар окуганда эле бул роль ким ойнойт эми деп аябай мындай туртса да, түрктөр аябай эметтир да, муну кайсы актриса ойнойт болду экен деп аябай мындай кабатырланып, мындай вопрос менен калышыптыр да. Анан режиссердун эмесине кулпуна толдум деп ойлойм. Аябай эме болду, довольный болгон тейден кеткен. Азыр пока билине элек кандай болот, эмне болот, баары монтажда окшойт. Ошол эң акыркы 1 ай мурунку түшкөн фильм болду да. Мисалы өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз да, ошол аябай оор каарманды аткарып келдим депчи. Анан ал нерсени аткаргандан кийин чыгуу деле кыйын болсо керек мындай кайра ошол образдан чыгуу же жеңил элеби? Жумуш катары эле көрүп коесуздарбы? Мен баягы эмем да, профессиям да болчу. Анан дипломированный актриса болгондон кийин 5 жыл ушуну окугам да. Анан кийин көнүп эле калат экенсиң. Мага кириш кыйын болду, баягы табыш кыйын болду да. Анан режиссер кичине жашыраак экен. Анан направленияны режиссер да жакшы бериш керек да, негизичи. Анан ал жаш болгондуктан баягы мага мындай тигиндейине түшүндүрүп берип атты, бирок өзүм да изденгенге аракет кылдым. Ошентип атып чыгып режиссер экөөбүз тең аябай аракет кылып атып, анан кийин бир эмеге келдик да, бир образгачы. Анан мен өзүмдүн сценарий окуурум менен эле өзүмө келет да бир нерсечи, мындай образды ойлонуп алам да, уже мындай кийин деп түшүнөм да. Ошону менен кеттик, аябай кыйын эле болду мага негизи. Анан бирок чыгыш кандай десем, чыгыш ошол кезде сразу баягы ыйлап аткан кезде ушундай өзүңдү настрой кылып алгандан кийин бир где-то 5-10 мүнөттөй чыга албаймын деп өзүңдү сложно болот. Потом уже бат эле чыгып кетесиң. Анан образда калып калып ошол бойдон жашоо деген жок менде. Баягы биз өзүңүз айткандай сырттан көрүүчү катары кабыл алабыз да. Кандай болот экен, ыйлап атып анан кайра күлүп кетчү деп биз үчүн аябай тандалыштуу болот да. Бир 5 мүнөт, 10 мүнөт эле ошол ситуацияда болосуң, эми сразу чыгып кете албайсың да. Анан кийин уже баягы обычный жашоомдо кетип каласың да. Бирок мунусунда мага кириш кыйын болду да, чыкканга карагандачы. Көп ойлондум, баягы баарын настрой кылдым, өзүмө вызывать эттим, потому что аябай сложный роль болду да, кыйын болду да мен үчүн. Ошондуктан элдин операторлордун баары камераны даярдап алып, режиссер даярдап алып, эч ким эчтеке да унчукпагыла актрисага деп турушту. Мен болсо ушунчалык настрой болуп, анан кийин баарын даярдап коебуз деди. Анан кийин өзүңөр уже болот атканда эле уже киргенде эле биз даяр болобуз деп. Анан киргенде эле уже даяр болушту да. Жумгалдын кайсы жерине тартылды? Жумгалдын Котурсу деген айыл бар экен, Сарыгамыш деген жакта. Мен биринчи жолу бардым Жумгалга. Анан ошол жакта режиссер мурда барып кеткен экен. Мен тоонун ортосу экен да. Аябай мындай биз муздак болуш керек деп аябай калың кийимдеримди алып баргам, бирок мындай далда экен да. Шамалда болбойт экен да. Биягы тоо. Анан кийин
бир башкача жашоодо жашашат экен иши кылсачы. Анан тигил жактан бери келишет экен школгочу, мектепкечи. Анан биз кетип баратканда ошо мугалимдер даже ошо алыс жактан келип окушат экен да. Сонун айыл экен, мага аябай жакты. Мен ушул Жуңгалдыкмын, бирок ушу Саргамышка барып көрбөптүрмүн да. Барып көрүш керек экен, Сиз айтсаңыз аябай кызыгып калды. Сонун жер экен, мага аябай жакты. Жакшы. Айтып жатканда эле ачык жери жокпу деп сурадым дедиңиз да. Демек, тандайт экенсиз да. Ооба. Мен өзүм даже ачык кийине албайм да. Азыр мондай даже ачык кийинип, азыр кийинип келгенде мындай кичине ыңгайсыз болбойм, бирок мындай тартынып мындай. Менде да ушул нерсе бар, эмнегедирчи, мындай кээ бирөө сонун кийинип алат го, мындай жайында. Мен да ошону кийим келет, бирок эмнеге тартынуу сезим бар да. Сизде да ушундай экен. Менде да ушундай да. Бул бирок мурда андай эмес болчу. Жаш кезимде мындай эле кийчүмүн, кыска эле мындай эле кийинчүмүн, анан эме убакыт өткөн сайын, возраст болгон сайын мындай жалынып баштайт экенсиң да. Анан ачык нерсени өзүм эле тарбияман ушундай да. Биз кичинекей чакта эле мамам ушундай тарбия алып салган болуш керек. Ошон үчүн ачыкка мындай эмете албайм да, мындай ачыла албайм да такыр. Анан мындай ачык кийинип, анан мындай тарсылдап ачык жүргөндөр бар го, андай эмесмин да. Өзүм эле мүнөзүмөн кичинекей чагыман эле ушундай. Анан ачык кинолор болсо сразу отказ бергенге. Демек, кийингенден эле тартынып атсак, кинодо аны аткарыш мүмкүн эмес болушу керек. Бирок кээде бир Кентавр деген кино өтүшкөн, Мактанарым кубаттын. Анан ал жакта мындай обязательно ал режиссердун фильмдеринде мындай кичине мындай ушундай ачык нерселер болот да. Бирок ал деген баягы кино учурунда билинбейт да. Анан мен кинотеатрдан барып премьерага карасам эле мындай экөөбүз мындай аял күйөөс ойнойбуз да. Анан мынтип келип, мынтип анан тарткан жерим бар экен да. Анан аябай ачык көрүнүп калыптыр да. Мындай аябай ачык болбосо да, мындай баягы аял күйөөсүнүн ортосунда болуп аткан нерсени көрсөтүлгөн болуп, мен болсо өзүм уялып бер жактан отуруп алчы. Бирок тартылып аткан кезде баары бар да, ал жакта камера, оператор баары, свет. Анан ал мындай билинген эмес да магачы. Анан көрсө камерадан билинип калат экен да ушул нерселерчи. Ошондой эле кичинекей эле мындай нерселер болбосо, мындай ачык слишком нерсеге сразу отказ берем да. Негизи андай сунуштар түшөт да, Кыргызстанда негизи көп андай сунуштар деле түшпөйт. Мага тем более түшө элек, бирок Кыргызстанда негизи эле биздин менталитетке жатпайт да. Ошон үчүн көбүнчөсү режиссерлор дагы андай нерсени тартпаганга аракет кылышат болуш керек да. Ошондуктан бирок негизи бар бизде андайлар, азыр тартылып атыптыр акырынан. Бирок ошол нерседен качам. Эми ал нерсе уже мен 35-темин да ужечи. Ал нерсеге уже менин возрастым деле не позволяет дегендей да. Ал возрасттан өтүп кетти окшойт сыягы. Түшүнүктүү. Анан Зарема айым, айтсаңыз, негизи акыркы мезгилдери бул кино Кыргызстанда кино тармагы өсүп атат, Мисалы, күндөн дебесек, ай сайын жаңы кинолор чыгып атат десек болот. Жакшы тартылганы, сапаттуусу, сапатсыз тартылганы, эл көргүсү келбеген кинолор же болсо тескерисинче көргүсү каалап аткандар. Ушу кинолордун кыскасы бул тармак өнүгүп атат десек болот. Мурдага салыштырмалуу азыр бир канча деңгээлге өсүп калды десек болот. Сиздин оюңуз кандай? Эл эмнени көргүсү келип атат? Эл биринчи жана биз Боз салкынга тартылган кезде биринчи фильмдер болуп калды ошол кезде. Ошон үчүн биз Асема, мен, Элина болуп мындай элдин эмесинде калып калдык да ошол бойдончу. Анткени анда көп кинолор жок болчу да, азыр аябай көп да кинолорчу. Ошон үчүн ошол кезде элдин баары ошол кинону көрүп эсинде калып калды да. Анан бул кинонун өнүгүшү аябай сонун. Анан жаман да кинолор бар, жакшы да кинолор бар. Бирок эме кандай десем, фильм жакшы, эми баягы жакшы өнүгүп атат менин оюмча. Анан жакшы жерлери бул азыр болсо уже элдер эметип калды да, мындай. Көнүш болуп калды бул нерсе. Кандай десем, тандап калды. Кененирээк сөз кылабыз, бир аздан кийин көрүшөлү. Көрсөтүүбүздү уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Пиала Голд чайы жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү.
Көрсөтүүбүздү уланталы. Студиябыздын коногу бизде театр жана кино актрисасы Зарема Асаналиева. Зарема эже, айтсаңыз, чынында эле эл кеткенден келгиле өз чай ичели деген бир нерсе бар го. Сиздерде да ошондойбу? Чай ичкен жакшы эмеспи негизи эле? Аябай жакшы көрөм. Дагы эле возрастка токтоло берейинчи. Кечкелечи. Сиз аябай эле жаш эле көрүнүп атасыз бизге, бирок эми жаш көрүнгөнү менен ошо уже возраст болгондо мурда чай ичпей эле сүйчү алчыбыз да кичинекей жактачы. Азыр уже чай обязательно коюп, ысык еще чай ичиш керек да. Болбосо антпесе бир нерсе не хватает болот. Ошондой болуп калдык. Ал эми көбүн эсе жакшы көрүп жеген тамагыңыз кайсыл? Мен бардык эле тамак жакшы жейм. Жакшы. Кандай десем, өзүм негизи тамакты аз жейм да, аябай эле. Аз жейсиз. Аз жейм аябай. Анан тамакты монтип бүттей тамактын артынан түшүп алып жебейм. Анан аябай ач болуп кеткенде, титиреп кеткенди билип, анан аябай ачка турбаймынбы деп анан жейм да. Любой тамак жей берем. Тандабайм деле тамак. Жакшы даамдуу тамак. Демек, мен актрисамын, диета кармашым керек деген нерселер жок сизде. Өзүңүз эле аз жей турбайсызбы? Өзүм эле аз жейм, анан диета менен вообще башым ооруйт. Анан эме тукум деп коет го, тукумдагы генде ошондой арык экенбиз баарыбыз, папам жак. Анан ошон үчүн да арык окшойм. Түшүнүктүү. Акыркы мезгилдерде мен байкап атам, өзгөчө интервьюларды берип, Зарема Асаналиева соц тармактарда бир аз активдүү болуп дегендей. Мисалы, бос талкынга тартылгандан кийин, Зарема Асаналиева анара болуп калганда, ал убакта өзүңүздү анчалык көрсөткөн эмессиз, азыр байкалып атат мага эмнегедир. Өзгөчө Зарема Асаналиева ачылып аткандай, эл алдына эми өзүн көрсөтүп, мен бияктамын, мынакей дегендей сезилип атат да. Чын эле ушундайбы? Жок, мен өзүм деле аябай мындай дегендей сыяктуу бүтте негизи эле неактивныймын да. Бирок последнее время чын эле ошондой болуп атат. Бул эми балким убакыт келди. Аябай деле өзүмдү көрсөтүп, мен деген деле жерим жок пока. Бирок убакыт келип калгандыр балким. Анан кийин баягы семья болуп, бала чака болуп атып эле, агылышып атып эле, анан балким көп нерсеге көңүл бурбашым керек. Эрисбек айткандай, сенде деген я красивая дебейт турбайсыңбы? Ошон үчүн жүрө берет экенсиң ушундай дейт. Мен да өзүмдүн эле привычкам, мүнөзүм ушундай окшоп жүрө берет окшойм да. Анан эми элдер балким көргүсү келди, уккусу келди, ушул кыз турбайбы деди, балким ошондон балким ушундай сезилип аткандыр. Бир хайп жарата койбойсузбу? Ушу хайп жаратканга да жарабайт экем да. Бирөө мынтип атпайбы? Эми сен хайп жаратышың керек, мындай ачык-чачык кийинип деп, жай жок ай дедим, лучше мен ушундай эле жүрө берейинчи, ачык-чачык кийинбей эле, ушундай эле көрүшсүн элдер, ушундай эле жактырсын. А так мынтип ачык-чачык кийинип, ал это не моё да, ал меники эмес да. Инстаграм баракчаңызды карасам, 5000дей катталышыңыз бар экен. Болгону. Көбөйтөйүн деп да ал жакта да көп карабайт окшойсуз, Ооба, өзүмдүн эле бир тууган тушкан аудиториям бар. Мени жакшы көргөн адамдар бар. Болду ошол эле. Билбейм, негизи кандай десем, мындай эме бар го. Азыркы заман ушундай болуп калды го, жалаң соцсеть, анан непонятный да профессиясычы. Бирок деген жала өтөй эме известный да. Анан мен ошондойлорго деле көп эметпейм да. Баягы кандай десем, аябай известный бирок деген, аябай подписчиктери толтура, бирок мындай эч ким эмес да, мындай кесиби эч ким эмес да. Ошондойлор көп да. Анан андай болгучакты болбой эле коеюн деп. Анан эми мен кесибим бар албетте, бирок эгер негизи заман ошого эметет экен, алып келет экен, требовать этет экен, бирок ошону негизи кылып койсом жакшы болмок да, ошо кылбай жүрөм. Кылып койсоңуз жакшы болмок. Ооба, негизи ооба. Кылып коеюнчу, ошону ойлонуп көрөйүнчү. Азыр мисалы көпчүлүк ошол соц тармакты активдүү колдонгондордун өзүнчө адамы бар, аны жанына тартып жүргөн, же болбосо өзү дайыма көнүп калган, өзүн өзү тартып. Буга өзүңүздүн кызыгыңыз жок болуш керек, Балким.
кызыгыңыз бар кээде тартып калам, аябай блогер болуп мындай настроением жакшы болгондо неме эле аябайчы анан унутуп калам кээдечи. Анан тиги эме телефонум кызымда болсо каяктан кызым алат да кармайт, анын өзүнүн телефону бар, бирок унутуп кетиптирбиз азыр. Анан бир нерселер тартып койсом негизи элдерге интересно болот экен. ТикТоктогу дагы именно ТикТокко эме ушундай эфирге келгенди же болбосо кинодо съемкадагы за кулисами нерселер, ушулар нерселер аябай интересно болот экен да. Анан ошол нерселер тартсам жакшы болмок, бирок жанымда чын эле кичинекей кызым болуп калат, постоянно тартчу киши жок. Көп нерсе мындай тартылбай калат да. Ошондуктан эми бул нерсе дагы балким дагы өнүгөрбүз. Ойлоп балдарым чоңоюп мени тартып баштарды. Балдарым чоңойгуча мен карып кетмей болдум деп көп айтчу болдум. Ошо. Карабаңыз, сизди көргүбүз келет чынында Инстаграмдан, анткени мага да кызык сиздин жашооңуз. Зарим эже эмне кылып жүрөт болду экен, каякта иштеп атат болду экен. Бул көпчүлүк сиздин көрмандарыңыздын эле кызыгуусу болуш керек да. Күтөбүз, Рахмат. Эми баштабасамбы? Баштаңыз. Эми точно баштайм. Азыр эфирден чыгып барат эле, мен мынакей кел чай ичелиден чыктым. Азыр тартам, Ооба. Аны эмесе кийинки суроо, бул суроону эми бербесем деле болбойт, Анара деп сизди көп эле таанышат болуш керек, Зарема дегенге караганда, Зарема деген атымды билбейт да почти. Бул последнее время эле, бул Зарема Турбаева аты, Зарема экен да аты дегендер эле көп болуп калды, бирок баары Анара дешет. Даже мындай жашоодо деле, Анара деп чакыргандар көп болот да, Анара деген атым менин экинчи атым болуп калды. Анан Анара деп келеш дейм дагы, мен өзүм атым бар деп кээдечи. Бирок кээде өзүм деле көнүп калдым Анара деген. Анара десе, кадимки эле көрүнүш. Мындай өзүмдүн атымдай эле көрөм да. Жакшы. Азыр анда ушул суроодон баштайбыз. Блиц суроолор болсун, кыска суроолор, кыска жооптор болсун. Эң биринчи эле суроо, Зарема деген эмнени түшүндүрөт? Чагылган. Уйкучусузбу? Укташ керек болгондуктан, туруш керек болгондо турам. Келечектеги Зареманын чоң апа болгонун элестете аласызбы? Ооба, эле современная. Бул жумада китеп окудуңузбу? Жок. Тарын жаксызбы? Болот определенный адамдарга. Өзүңдү ийгиликтүү адам деп эсептейсизби? Кудайга шүгүр. Уюлдук телефон жок жашай аласызбы? Жок. Өзүңүздөй адам менен дос болот белеңиз? Ооба. Башка чөйрөдө өзүңүздү элестете аласызбы? Элестетчү эмесмин, бирок азыр элестетип калдым. Соц тармакта жашайсызбы? Жашайм. Акчасыз бактылуу болууга мүмкүнбү? Мүмкүн. Сүйүүдө жабыркагансызбы? Ооба. Кино чоң акча алып келеби? Жок. Акчага бекемсизби? Жок. Эл алдында ыйладыңыз беле? Ооба. Сырткы сулуулук же ички сулуулук? Экөө тең. Кайра жер алсаңыз ушундай эле болмоксузбу? Ооба. Акча доолап жүрдүңүз беле? Жок. Карызга бересизби? Кээде болот, ооба. Мага берип туруңузчу. Макул. Деп мына ушундай суроолорубузду жыйынтыктайлы. Көбүнчөсү кызыктуу жооп болду да. Негизи акча доолайсызбы? Доолап, кандайчы доолап бирөөдөн келе акчамды деппи? Акчамды мисалы берип анан берип кайра учпай койгондор бар го, көп эле ушундай. Кайра сурай албайм. Сурай албайсыз? Ооба, сурай албайм. Анан бирок эми сураш керек болгондо 1-2 жолу сурайм, анан такыр эле бербей койсо анан мейли деп. Бирок көп деле эч кимге акча бербептирмин. Ойлоп көрсөм азыр. Мындай карызды албайм, карызда деле бербейм да. Карыз алсам, өзүм жеп салам. Карызымды азыр машинамдын штрафы жүрөт, ошол мени мынт атат да. Ошол да бериш керек болот. Бермейинче жаным тынбайт да. Кайра жаралсам деле ушундай болмокмун деп калдыңыз. Демек, азыркы жашооңуз өзүңүзгө жагат. Ушундай эле болгуңуз келет. Ушундай эле болмокмун, эми чыгармачыл эле адам болмокмун, это точно. Балким личный жашоомдун кичине нерселерди өзгөртмөкмүн, бирок Кудайга шүгүр да, 2 балам бар, чыгармачылыгым жанында, мындай кандай десем, өзүнүн угу менен кетип атат. Ушундай эле болмокмун. Кино жааты, кино тармак чоң акча алып келбейби? Негизи актрисалар акчаны кандай алышат? Аябай аз алышат. Ошон үчүн баарыбыз квартирада жашайбыз, көбүнчөбүз. Мен деле квартирада жашайм.
ачык сөз да эми бул. Аны скрывать эткенде эмне, аны баары эле билет. Мамлекетибиздин кебетеси бул болуп атпайбы? Зарплатабыз кичинекей акча. Анан кийин тыттынып тияка барасың, съемкага бияка барасың, тойго чыгасың, жагын талашып ушинтип иштейсиң да, айла жок. Действительно ошондой. Акча вообще көп алып, байып кеттим, мен машина алдым ушул съемканын акчасынан, ушундай үй алдым деген бир дагы актерлорду, актрисаларды көрө элекмин, уга элекмин. Балким чет мамлекетке барып тартылып келсе, жакшы акча алаттыр, бирок Кыргызстандын ичинен эч качан жакшы акча албайт. Это я точно айта алам да. Башка кошумча жумуш кыласызбы анда? Военный институтта иштеп атам, ГОСТо. Ал жакта деле ГОСТо деле кыйраткан акча жок. Эми тиягына тартып, биягына тартып жашап атабыз да. Баягы эл алдында жүрсөңүздөр, жакшынакай кийинип алып, же болбосо кинодо бир образды жаратып атсаңыздар, элдер жашоо эле ушуларды жыргап дешет эле. Демек, эл катары, эл кандай жашап атса ошондой, Эл катары даже элден дагы кичине арттагыраак деп да айтсам болот, потому что бизнесмендер бар, базарда иштегендер бар, алар да акчалуу да. Биз анчалык акчалуу эмеспиз. Баягы Эрнст Байке айткандай, мен эмеде баягыда чогуу отуруп калсак айтып атпайбы, мен мындай олигархтар менен президент, почти как президенттер менен чоң мындай байлар менен отурам дейт. Бирок мен өзүм бай эмесмин дейт. Бирок ошол жерде отурганыма Кудайга шүгүр дейм дейт да. Бир чын эле менде деле ошондой да. Жакшы адамдар менен сүйлөшөм, бай адамдар мени сыйлашат дегендей, мындай жакшы адамдар менен, жакшы баягы сыйлуу конокмун, бирок жашоомдо баягы мындай именно байлыкка келгенде, баягы социальный нерсе келгенде обычный адамдан да ылдыраак болуп калышым мүмкүн да. Мен баягы эле зарплата жашаган адаммын, баягыдай эле обычный квартирада жашаган адаммын, машинам обычный эле дегендей да. Мындай адамдар мен биздин баягы ортодогу адамдар көп да, баягы менин эмемдеги мендей болуп жашагандар адамдар көп да, ошол адамдардын эле шаары менен кетип баратам. Вообще эметпейм, мындай мен моундаймын, моунтуп атам, тигинтип атам дебейм. Кудайга шүгүр, өзүмдүн жолумду бериптир мага. Зато мени элдер тааныйт, менин өзүмдүн жолум бар, актрисамын, элдер сыйлайт, бир жерге барсаң да сыдой сен бир нерсени кылып бергенге даже даяр кээ бирөө. Ошон үчүн ошонусуна ыраазымын. Кудайыма шүгүр деп эле жашап атам. Эң сонун. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, угуп алдыңыздар. Баарын айттымдыр. Баарын ачык айтып берип атат, ачык айырып эле. Сиздер тарапта да суроолор болсо бизге берсеңиздер болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми биз дагы да болсо маекти улантабыз, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Деги эле ошол сиздер билген актриса Боз талкындагы Анара сиздердин алдыңыздарда отурат. Зарема Асаналиева бизде конокто. Суроолор болсо 0508 400 100 номери аркылуу бизге WhatsApp аркылуу сурооңуздарды жиберсеңиздер болот. Ушул жерден алып калганга аракет кылалы. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз алга карай. Азыр бир канча тынуудан кийин кайрадан студиябызга кайтып келебиз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Кел чай ичели программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Gold суусундук, байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандартынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы. Бизде Зарема Асаналиева бар конокто. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз сонун бир оюн ойногон турабыз. Азыр бизге караңыздар, мынакей азыр студиябызда мына ушундай ящикти коюп койдук. Азыр сиздер көрүүчүлөр деле баамдап калды болуш керек. Ичинде эмне бар экени сиздерге көрүнүп турат болуш керек, бирок Заремежеске көрүнгөн жок, Азыр бул жак эки жагынан кайсыл жагы ыңгайлуу болсо, ошол жерден колуңуз менен ичинде эмне бар экенин баамдап көрсөңүз болот. Бул жерде балким жаны жок нерсе бар болушу мүмкүн, же жаны бар болушу мүмкүн. Табышым керек. Же эмне бар экенин азыр мен карап көрөйүн да, карап көрөйүнчү. Көрүүчүлөр деле көрүп атат болуш керек. Анан
Сиздин мындай туюмуңузга салып көрсөк, эмне бар деп ойлоп атасың? Кыймылдоочу нерсеби? Кыймылдоочу нерсе болсо өлө корком. Могу оюндачы постоянно көрөм, бирок өлө коркчумун да негизичи. Анан неожиданно ылтайт биринчи жолу ойноп атам. Аз көрүүчүлөр, бизди карап туруңуздар. Мына ушул жерде сиздер баамдап турган нерсени Зарема айым колу менен кармап көрсүн, Сиз чочуп кетпеш үчүн муну бери жылдырып коеюнчу. Чочумбе даже. Чочуп болушуңуз керек деп ойлоп атам, билбейм эми кандай. Келиңиз анда. Кайсыл жагынан, оң колуңуз же сол колуңуз менен? Бирөө менен кармабайсызбы, бир колуңуз менен. Эгер жакыныраак кылсаңыз болот, бери тартып берейин. Эмне бар экенин бизге акырында айтып берсеңиз болот. Не живой экен бул? Не живой? Жандык эмес, Жандык эмес окшойт. Эмне экен анда? Игрушка. Игрушка экен. Эмне Эме ташбака же болбосо эме эле жана чаяндар болуп калат го. Паук. Ошол окшойт. Дагы. Бул ал жөргөмүш эмес. Жөргөмүш эмеспи? Жок. Чаян дагы эмес. Таап көргөнгө аракет кылыңызчы. Буту колун жакшыраак кармап көрүңүз. Азыр кыймылдап кетиши да мүмкүн. Жанында бир нерсе бар. Серьезно? Ооба. Bunun içinde bir cansız, анан bir canlı нерсе бар. Муну билбейм, могу эмне экенин. Жансыздыкын айтып көрүңүз да, варианттарды эмне болушу мүмкүн. Жөргөмүш дедиңиз, чаян дедиңиз, ал эмес. Чаян дагы эмне? Буттары бар экен анан? Буттары бар экен, могу мурду окшойт сыягы. Могу баш окшойт, чычканбы же? Жок, чычкан эмес. Чычкан эмеспи? Өлө кармап атам, Точно не живойбу, эме мындай өлүп калган бир нерсе эмеспи? Билбейм. Аябай кармап атасыз, чыгарган эги колуңузду жыттап көрүңүз. Жок, могу игрушка экен, точно унутпайбы. Үнүн чыгарып алдыңыз, Эмне экенин таптыңызбы? Жок, таппай койдум. Вообще непонятно. Тапкан жоксуз, Анда алып чыгып көрүңүзчү, көрөлү. Бул эмне? Бул эмне чын эле? Жөргөмүч да, Чаянбы, эмне? Жөргөмүш эмес. Билбейм даже. Паук? Бул кыргызчасын кандай айтабыз эми? Ушул сыяктуу бир нерсе деп сездим да, бирок кое берели. Кыргызчасын сиз билесизби тараканды? Өлө жаман көрөм тараканды. Мына ушундай негизинен таптыңыз деп эсептей берели, бул чындын эле оюнчук болчу. Эми сизди эфирден чаңырып ийбесин деп ушундай оюнчук салганбыз. Коркоруңузду билдик. Жана туура таптı деп эле эсептей берели. Жакшы, биз болсо азыр биз кургол кетирбейбиз. Туура тапкандыгы үчүн белегибиз бар алдыда. Азыр болсо лайфхак көрүп келели. Мына ушундай лайфхактар болду. Сиз да ушундайлар жасайсызбы? Элден өзгөчө кээ бирөө мисалы тамак жасаганга кыйын, кээ бирөө жалаң печеньелерди жасап, бир өзгөчө же колунан башка түймө дегендер келет го. Мен камырды жакшы жаям. Камыр тамак менен жакшы жасайм, бүт манты, оромо дегендер бар. Мен үзүлбөй жаясыз, үзүлбөй. Жакшы жаям. Кичинекей чагымдан бери мамам үйрөткөн да. Анан пирог-сирокторду мындай интернеттен карап жакшы жасай берем. Эгер жасагым келсе, баарын эле жасайм да, колдон келет. Анан кээде жасагым келбегенде жасабай коем. Колөнөкчүлүк жак кандай? Не деп койчу эле, көбүнени түртпейт деп койду. Ошондой да. Түшүнүктүү. Бизде болсо көрүүчүлөрдөн келген мындай суроо бар экен. Зарема эже, сизди киного тартсам келесизби дейт. Мен ойлоп койдум, бул жаш режиссер жазып атат окшойт деп. Ушундай эле суроо экен. Ооба. Биринчи сценарийди окуйбуз, анан жакшы сценарий болсо обязательно. Азыр жаштар сонун чыгып атпайбы? Мурда ой жокай койчу деп эметкен болсом, азыр болсо именно жаштардан эме жакшы кинолор чыгып атат, ошондуктан жакшы сценарий болсо эмнеге жок. Кийинкиси Зарема, сени сыйлайбыз, алтын кыз, аман бол деп Бактыгүл эжең деп жазыптыр. Рахмат.
кайсы Бактыгүл эже алды экен? По-моему, мен ойлоп аткан Бактыгүл жакшы эт. Бактыгүл эже таанышыңыз барбы? Таанышым бар. Эгер ошол Бактыгүл эже болсо. Балким Салам көрмөндөр сизге. десе. Бактыгүл эже. Балким. Кийинки суроо мындай: кантип акча аз болсун, жыргап эле жашап жатасыңар го дейт. Ушу сиз ойлогондой болуп калса тез болот. Силер ошентип ойлой бергиле, мен ошондой жашай берейин. Кудайга шүгүр, мен акча баягы болгон нерсени эле айтып атам да. Акчам жок деген жокмун. Баары бар, Кудайга шүгүр. Бирок монда ашып кеткен нерсе жок деп айттым да. Интервьюңду көрдүм, ыйлаптырсың, мен дагы чогуу ыйлап көрдүм. Алтын кыз аман бол деп жазыптыр. Бизге аягы 08 менен бүткөн абонент. Рахмат. Мындай эмелер аябай көп болду. Мага личкама да жазышты. Көбүнчөсү баягы болгон эле ичимдеги, болгон башыман өткөн нерсени баягы айтып бердим. Ачык элечи, эч нерсени скрывать этпейм, негизи өзүм элечи. Эмнени жашырасың, жашырганда. Бирөө даже айтып атпайбы мага, бүттө баарын ачык айтып турсуң, антип духуң жетти деп. Эмнеге духум жетпеш керек? Болчу нерсе болгон дейм. Ушундай мен ушундай жашоодо жашап туруп анан кийин мен сонун жашагам деп айта албайм да. Ушул баарына рахмат, баардыгы эле негизи убакыттан пайдаланып рахматымды айткым келет. Анткени ушундай личкама да көп жазышты, комментарийде да аябай сонун сөздөр бар экен. Баардыгыңарды жакшы көрөм, баарыңарга чоң рахмат, сонун сөздөр бар. Мындай суроо келиптир: жаш актрисалардан кимди баалайсың дейт. Жаш актриса аябай көп сонун актрисалар чыгып атат, бирок чындыгында билбейм, баарын тең тааныбайм. Мындай лицолорунан эле баягы кинодон, телевизордон эле көрүп калганым эле болбосо, а так баары эле таланттуу, негизи эле любой таланттуу актрисалардын баарын эме баалайм. Бос салкындагы Анара деп тааныйбыз сени, аман бол деп жазыптыр аягы. Ушундай калоо тилек жазгандардын саны аябай көп бизде. Рахмат. Калоо тилек жазышыптыр. Кийинки суроо болсо канча бир туугансың деп берген экен, аягы 08 менен бүткөн абонент болду. 3 бир тууганмын, эжем бар, түптө ал семьясы менен. Мен анан эним. Жакшы. Балдарың менен аман бол деп мына ушундай калоо тилектерди бир абонент номер аябай көп сизге калоо тилектер жазган экен. Рахмат сизге. Калоо тилектери аябай көп экен. Бардыгын окуп жетишпей калат окшойбуз. Бизде убакыттар соңуна чыгып келе жатат, Заримеже. Бардыгы кыскасы сиз үчүн жакшы көрөрүн көрөрмандарыңыз жазып атат. Чоң рахмат. Сизге да ийгилик каалайбыз. Келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат сизге. Дагы да болсо эл алдында сонун бир чыгармаларда образдарды жаратып жүрө бериңиз дейли. Анан сизге жогоруда туурата албадыңыз биздин оюнубузду. Анан биздин дөмөрчүлөрдөн мына ушундай сонун чакан белегиз берип коелу, Чоң Үйгө барып ысык чай ичип коебуз. Чайды жакшы көргөн жаным өлечем го. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Зарема Асаналиева болду. Алпару Чайпир Адамкул болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.